Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, анда подписаться кнопкасын басып кошулуп коюңуз. Ондон ашык сексуалдык өнөктөш күткөн киши ракка чалдыгышы мүмкүн. Окумуштуулардын эл аралык тобу өмүрүндө 10 же андан ашык сексуалдык өнөктөшү болгон адам онкологиялык илдеттерге кабылуу тобокелдиги жогору экендигин аныкташты. Иликтөөнүн жыйынтыгын Medical Express басылмасы жазды. Маалыматка караганда бул көрсөткүч эркектерде дагы аялдарда дагы бирдей. Изилдөө учурунда Улуу Британия, Италия, Австрия жана Туркия окумуштуулары 5722 кишиден анкеталык маалыматтарды алган. Сурамжылангандар ден соолугу жана буга чейин канча адам менен төшөк мамилесинде болгонун айтып беришкен. Ыктыярчылардын курагы 60-тын тегерегинде эле. Ондон көп эркек менен төшөк мамилесинде болгон аялдар күйөөсүнөн башкага жолобогон аялдарга салыштырмалуу рак илдетине 91%га көп чалдыккан. Мырзаларда дагы дал ушундай көрүнүш болгону 91 эмес 69%. Окумуштуулар буга адамдар ар кандай өнөктөштөрүнөн жуктуруп алган инфекциялар себеп болушу мүмкүн экенин айтышууда. Көп кучакташкан жубайлар оңой менен ажырашпайт. Жаңы изилдөө. Жубайлар канчалык көп кучакташып, кол кармашса, мамилеси ошончолук бекем дейт. Бул тууралуу Бингемтон университетинин окумуштууларынын изилдөөсүнө таянып, Medical Express басылмасы жазып чыкты. Адам баласы үчүн сүйүктүүсүнүн кучагы, жылуу алакандары чоң рахат тартуулайт. Бул сүйүүнүн, далилдөөнүн, камкордуктун биринчи белгиси. Андыктан киши сүйүүсүн көптөгөн башка жолдор менен далилдеп же сөз менен айтуудан көрө бир ирет төгөйүнүн кучагына кысып койгону артык, деди университеттин илимий кызматкери Саманта Вагнер. Мындай бүтүмгө келүү үчүн окумуштуулар бир топ жылдар бою 184 жуптун үй бүлөлүк турмушуна көз салып турушкан. Жыйынтыгында бири-бирин улам кучактап, өп, ары бери өткөн сайын колдорун кармалап кеткен төгөйлөрдүн үй бүлөсү бекем болору аныкталган. Ал эми бири-биринен обочолонуп, себепсиз жакындаша берген жубайлар бат жана оңой эле ажырашып кетери айтылган. Бул нерсени окумуштуулар башынан эле алардын ортосунда бири-бирине байлануу, көнүү жана кыйбастык сезимдердин жоктугу менен түшүндүрүштү.